Нарынбек байке, саламатсыз. Саламатсыңар. Мына көрүп атабыз, мына кезектеги өкмөттүн курамын көчөгүнү шайладык, ант беришти. Сиз баягы 10 жыл депутат болуп, жаңылбасам, саясаттын ичинен тышынан жакшы билген чоң саясатчылардын бирисиз. Сиздин өз оозуңуздан угалы эми, ушу өкмөт башчыга, өкмөткө шайланып келген министрлерге, өкмөт мүчөлөрүнө кандай баа бердиңиз? Шуну жалпы анализдеп айтып берсеңиз. Мен айтардан мурун муну айтайынчы. Убактылуу деп койбоду бир топ кишилерди министр кылып, премьер-министр, вице-премьер-министр кылып. Анан мен ушунчалык келечекке үмүт үзүп койгом да. Биздин өлкөбүз каяка баратат? Эмне болгону калды? Жалаң эле кыйкырыккан кишилер, жалаң эле ушинтип өкүргөн кишилер эле башкарып калабы биздин өлкөбүздү? Мынтип отурсак, биз демократиядан бир жолу кол үстүкпү? Кыргызстан ушу таптакыр эле тоталитардык бир өлкөгө айланып кетеби? Жалаң диктатура болуп калабы деген ойдо болуп калгам да. Анан бирок кечээ күнү ушундай бир жаңы өкмөттүн курамы түзүлгөндө карап отурсам, жанагы ойлордун баары уже жоголду да. Бир чоң ишенич пайда болуп калды. Эми биздин өлкөбүз буюрса чын эле оңолуп калат деген чоң үмүт пайда болуп калды. Мисалы үчүн, мен Мариповду билем да, ал жигит Улукбек Атамбаевдин помощниги болуп иштеп жүргөндөрүн билем. Эми бул бир да күн чарбада иштеген эмес деген ой кетти да. Бул өкмөттүн иши чарбада, бул экономика. Кантип эмне кылып бюджетти толтуруп, аны кандай туура расходдогон, ошонун баары жазалат да. Бирок Марипов кечээ күнү депутаттардын астында жооп берип атканда карасам, 2-3 күндүн ичинде ушунчалык терең даярданган экен, көп нерсени мындай түбүнө чейин болбосо дагы, но үстүртөдөн эмес, андан тереңирээк биздин экономиканы түшүнүп калганы кечээ күнкү өзүнүн депутаттарга жооп берип аткан жерден байкалды да. Мен ойлойм, ушунчалык бир үмүтү да бар экен, көңүлү да бар экен, ал жигиттин көп нерсени түшүнүп калыптыр. Эми өкмөттүн курамы боюнча мен жалпысынан туура эле көрөм, анткени таза кишилер келиптир. Таза эле кишилер, салыштырмалуу мурунку өкмөттүн курамына караганда бир топ адистер келиптир. 2 кандидатура боюнча азыр кичине өйдө-ылдый сөз болуп атат. Мисалы үчүн жана Турдубаев, энергетика министри боюнча. Ал боюнча ар кандай сөздөр бар. Бирок мен бул жигитти биринчи министрликке көрсөтүлүп атканда, мурунку биринчи сапар министр болгондо, аябай изучать эткем ал жигитти. Өзүнүн коллегаларынын ичинде авторитети бар экен. Именно коллегалар айтканда министрге татыктуу жигит. Анан жана Ширшовдун схемалары, анан тигинде мындай суралуу аз жерден соттолуп кетип сактаган дегендиге мүмкүн болгондур. Но мен билгенден бул жигитти наоборот ишти билген адис деп өзлөрүнүн энергетиктер айтышат да, адис. Сөзүңүз каралды эми. Сиз баарын билесиз, мен билгенден. Саясатты дагы, саясатчыларды дагы, анан баары билип ушу Ширшовдун схемасын ийгиликтүү ишке ашырган инсан. Анан кантип сиз ушуну билбей калдыңыз деген суроо да. Жок, эми жашырып атасыз. Жок, эми мындай да, Ширшовдун схемасын эми аткар дегенде булар аткаруучулар болуп калат го деп ойлойм да. Анткени ал жерде ошондой эле учурунда да министр энергетика болуп иштеген дала эле кишилер бар. Ошол эле Артыкбаев иштеген, учурунда Шадиев иштеген. Булар, мен ойлойм, булар аткаруучулар депчи. Өйдө жактагылар команда берет го. Анан алардын, мисалы үчүн, президенттин командасын айтканын кыңк этпей аткарышат го деп ойлойм да. Аткаруучулар
туура күнөөсү бар. Бирок как адис катары энергетиктердин адис катары эми азыр ошол мурунку жасаган күнөөлөрүнөн бир топ жыйынтык жасады го деген ойдомун да. Эгерде акыл эси болсо мындан ары жөн түз иштеп мындай бир чоң көзөмөлдүн астында болуп калгандан кийин элге пайдасын тийгендей кылып иштейт го деген бир үмүттөмүн да. Мен ал жигит менен мындай эч личный тааныштыгым жок. Эч кандай тааныштыгым жок. Но мен сураганда бул кайдан келип калды, бул эмне жигит экен деп бажаңы болуп атканда мага айтышкан, бул именно адис абдан жакшы терең биздин энергетиканы түшүнөт. Эмне проблемалар бар, кантип андан чыкса болот деп ушу сыяктуу айтканда, анан бул бир. Экинчиден жанагы транспорт, курулуш жана коммуникация министрине аял киши, анан болгондо дагы өзүнүн билими боюнча ал тигүүчү экен да. Ушул боюнча дагы көп суроо болуп атат. Мен бул аялды тааныбайт экенмин, но сураштырдым да. Сураштырсам бул киши мен деле ушу өзүңөрдөй ушу адистерден сурадым. Кантип иштеп кете алат? Же транспортты билбесе, же курулушту билбесе, же газ эмне экенин билбесе, кандай иштеп кете алат десем, именно өкмөттө ушу курулушту, газды, техинспекцияны, экотехинспекция деп коет, газ. Ошонун баарын именно ушул киши көзөмөлдөгөн экен да. Ишти уже түшүнүп калган дейт. Аны кантип иштеп кете алат деген суроомо мындай деп жооп берди. Бул жанагы азыркы иштеп аткан адистер менен акыркы мына бир жуманын ичинде булар программа түзүп антип мынтип аткан экен. Азыркы иштеп аткан адистер менен чогуу иштешти дейт. Өкмөткө ошол жанагы структура боюнча, подструктуралар боюнча пландын баарын жазып берип аткан ушулар дейт да. Значит, мындай бир жакшы ошол өзүнүн ишине кийлигишип атканы көрүнүп турат да. Кантип алып кете алат билбейм. Муну убакыт көрсөтөт го деп ойлойм. Туура биздин основной мындайча айтканда чоң министерство, бул транспорт, жол министерствосы, основной жол боюнча биздин сырткы карыздарыбыз да көп, алдыда жасалып аткан иштер да көп. Ушунун баарын тартып алып кете алабы билбейм. Көп эле кишилер иштеди, эч кандай жолго тиешеси жок кишилер деле ошол эле мисалы үчүн Калык Султанов деле иштеди. Карап көрсөңөр, эсиңерде эч кандай жолго тиешеси жок. Москвадан алып келген кишилер деле иштеп көрүштү. Но баары эле көп эле ошол жерден малынып, чалынып, жаманаттуу болушту. Дагы алар боюнча дагы бир топ суроолор бар деп ойлойм. Алар боюнча дагы кайрылат го бул маселелер боюнча. Түшүнүктүү. Анан бул өкмөт айтып атпайбы? Мына азыр 22 министрликтен биз 16га чейин кыскарттык депчи. Анан эл болсо эксперттер сындап атат да. Эми баарын бири-бирине кошуп коюш оңой, бирок булар натыйжасын жыйынтыгын айта элек да, ушуну бириктиргенден кыскартканда биз бюджетке монча, баланча суммадагы акчаны үнөмдөп калдык дегенди айта элек да. Туура. Ошол структураларды бириктиришине сиздин көз карашыңыз кандай? Туура бириктиби? Мисалы үчүн кечээкү жобо боюнча Мариповдун бир топ структуралар каяка барары, кимдин астында болору эмгичекти белгисиз экен. Туурабы? Билбейбиз. Ошол жөнүндө ойлонуп атабыз. Ал бул дегендей жооптор болуп атты. Көп. Мисалы туризм боюнча каяка алып барарын мисалы үчүн биле алган жок. Минкультуранын астында болбойт. Мүмкүн мен экономикага барабы деген сыяктуу жооп берип атат. ГРС боюнча жана бөлөк структуралар боюнча ушундай бир шашылыш чийкиле. Ооба, чийкирээк болуп атат структурасы. 2-3 айдын ичинде биз алып чыгабыз дегендей кылып атат. 2-3 айдын ичинде эмне кылат? Бу дагы чоң татаал суроо. Ошондуктан
Бул боюнча жана Садыр Жапаров айтып кетпеди, бизде бир да күн, бир дагы түн, бир дагы секунд убактыбыз жок. Азыр ушундай күн түн иштешибиз керек деп. Эмне кылып иштесе болот? Менин оюм. Мисалы үчүн 1960-жылдары Корея, Южный Корея так эле биздин абалдай болгон да. Элинин бир тобу миграцияга кеткен, ушунчалык өлкөдө коррупция өнүгүп өсүп кеткен да. Анан жаш генералдар революция жасап бийликке келген. Алар өлкөнү жапканда, жаап туруп, анан аялдардын баары чачтарын өткөргөн, алтындарын өткөргөн казынага, анан ошентип булар сырткыдан эч нерсе алып келбейбиз, тök өзүбүз чыгарабыз деген саясатты алдыга койгондо, ошол боюнча мына бүгүнкү күнгө чейин булар экспорт менен импорттун немеси бирдей да. Кечээ айтып кетпедиби Марипов? Биз қазір экспорт, импорт боюнча бир чоң сунуш жасаган атабыз. Бул абдан чоң сунуш болот деп. Бул ушуга байланыштуу да. Именно экспорт, импорт тең болсо, бизде анда өлкө оңолот да. Бизде бүгүнкү күндө кагаз, ручка, телефон, телевизор, холодильник болобу, эмне болот? Бүт сырттан алып келип атабыз да. Биздин акчабыз сыртка кетип атат, бөлөк өлкөлөр байып атат, а биз болсо жалаң сырттан алып келген импорт көбүрөөк болуп атат да экспортко караганда. Ошону теңдемейинче өлкө оңолуп кете албайт да. Ошо жана сиз айткан ошо Кореянын мисалындай так эле өзүндөй кыла албасак да, ошого жакыныраак бир модель иштеп чыксак. Толтура модельдер көп. Мисал үчүн бир жөнөкөй эле модель. Мен дагы айтып кетейин, ушунчалык көп да модельдер. Ушунчалык көп. Сырттан мигранттарды кантип алып келебиз? Ал боюнча ГЭСтерди курабыз деп атпайбы? Курсун. Мисалы үчүн Верхний Нарынский каскадты, тиги көлдөгү дагы тиги ГЭСтердин каскадын курабыз деп атат. Ал бир жол. Мисалы үчүн Испания 2008-жылы ушунчалык катуу дүйнөлүк финансылык кризис болду эле. Испания кандай чыгып кетти? Оң эле чыгып кетти да. Болгон сооданын баарысын бүт перечисление менен кылып койду да. Бир жөнөкөй эле жол. Эми ага эч кандай кыйынчылыктын кереги жок. Мисалы үчүн өлкө бүгүн азыр өкмөт неме алса, токтом алса, $1000 ашыгыраак нерсенин баарысын перечисление банк аркылуу. Мисалы үчүн бир күндө канча деген миң деген үйлөр сатылып атат. Ошондон бирөө бир налог төлөп атабы? Билинбейт, анткени эч кандай нал менен болот. Канча миң деген машинелер сатылып атат. Анын баары тең эле көмүскөдө жүргөн биздин акчалар болуп атпайбы? Теневой экономика деген. Ошолордун баарысын өлкө үчүн жасайбыз. Бүт баарысын налог төлөсүн деген эле нерсени киргизип койсо, мен айтам, Испания 4 жылдын ичинде чыгып кетти. Ушул бир эле нерсени киргизип, бөлөк иште киргизген жок. Баарын перечисление менен жасатып койду. Саат сатып аласың кымбат, эмне сатып аласың кымбат, $1000 ашыгыраак. Ошондо чиновниктериңдин да акчасы сыртка чыгат. Эмне болбосун? Жада калса чет өлкөгө учкан, эс алууга кеткендин баарысы тең курортко баратабы, эс алууга баратабы, перечисление менен болот. Бүт баары мындай налог төлөнүп калат да. Ошондо биздин налог деген эле ошол, бизге бюджеттин толтурумуна кирип аткан акча. Бюджетибиз көбөйсө эле биз эс алган атпайбызбы, жакшыраак болгон тарапта. Ошондой жолдордун миңдеген толтура жолдору бар. Жанагы көмүскөдөгү акчаны алып чыксак эле биздин экономика оңолуп кетет. Просто ошонун баарын айтып турган, көрсөтүп турган, мына азыр креативный налог деп атат. Мен ошону окуп алып, Министерство экономика ошондой неме киргизген атат деп атпайбы, сунуш. Эң туура, жакшы, абдан жакшы сунуш. Эгерде ошондой нерселер ишке ашып кетсе, мен ойлойм, биздин өлкө ылдам эле оңолуп кетет деп. Анткени чакан өлкө, башкарганга да жеңил, чаржайыт эмес, эл деле мындай тартиптүү эл. Тартиптүү экенин мына алыс барбайлык, кайсы жерлерде кандай перевороттор, тигиндей мындайлар болот, айлап токтобой турат. Биздики 2 күн болду, 3-чү күн уже элибиз эсине келди да, кой деп ушундай да. Мен ойлойм. Түшүнүктүү, бул бизнес көмүскө темасына да алдыда да кайрылабыз. Анан өкмөт боюнча сүйлөшүп атпайсызбы? Ошол боюнча улантсак да.
Мына көчөгүнү көрдүңүз, өкмөт шайланып атканда ушу бир катар жарандарыбыз көбүнчө баягы чоң казатчыларды жактагандар, өкмөт алдында Марипов кетсин, Жапкеевди кетирип атат, Мамытхановду кетирип атат деп митинг кылып турушту да мындайча айтканда. Эми революцияны ошолор жасап эле, салынбашты эле, эмнеге өкмөттүн курамына кирбей калды деген талаптарды айтып атты. Сиздин көз карашыңыз кандай болду? Ушу туура болдубу же бул жагы ката болдубу? Мен эми өзүмдүн жашым деле ошого келип калды эч. Мен ойлойм туура эле болду деп. Анткени мына Сурабалдиева кирбей калды, Токтогазиев кирбей калды, Жапикеев кирбей калды, Сабиров кирбей калды, Мамытханов кирбей калды, жана бөлөктөр кирбей калды. Жаңы министр болгон тиги Солтонбекова, социалдык, ошондойлор кирбей калды да, и тем более жанагы революцияга катышкандар. Биринчиден, муну карап көрсөңөр, 5-6 октябрда болгон окуяда. Биринчиден, күтүлбөгөн жерден Садыр Жапаровду эл мурдатан бери даярдап күтүп жүргөн, бирок күтүлбөгөн жерден президенттикке көрсөтүлүп калды. Туурабы? Эл колдоду. Эл ушунча катуу колдоду, а Садыр Жапаров жалгыз эле да. Ага дагы тегерегинде хоть убактылуу болсо да аны колдогон кишилер керек эле да. Ошондуктан эл кимди колдоп атты ошол учурда анча-мынча. Хотя артында деле кишилер болгон эмес. Но ошолорго таянып, өзгөчө партияларга таянып, жана оппозиционный партиялардын ошолордун өкүлдөрү деп чоң казаттын балдарын алды, тиги ата мекенден алды, ошентип чогуу барууга туура келди да. Саясатта муну кантип айтат? Пайдаланыш керек эле да. Мына ачык эле кеп. Антпесе болбойт. А кадыр карап көрдү. Кадыр караганда уже баш аягын жыйды, антимитти карады. Адекватный, неадекватный деген кадрлар болот. Бул бир. Экинчиден, жана кечээ айтпады Марипов, мен Сурабалдиевалар боюнча дагы өзүлөрү менен жолугуп сүйлөштүм, дагы алар менен астыдагы сезим бар дебеди. Туура Сурабалдиеваларды пайдаланыш керек. Именно эл колдогон аны. Экинчиден, могу ишке кылган мамилеси боюнча биз көрбөдүкпү? Бардык жерге кийлигишип болгон чындыкты айтып, ушинтип турду. Мен ойлойм, буга окшогон кадрларды пайдаланыш керек деп. Анан жана дагы бир кадрлар бар. Мен кустуртам, мен бүгүн камайм, антем эле дей бергенде элдин үрөйү кетет. Эмнеге? Элестетип көрсөңөр, байларды тап катары жогото турса, анда өкмөт эмес өлкө чачылып кетет. Именно ишкерлер бөлөктөргө кызмат берип атат. Ишкерлер бар үчүн налог төлөнүп атат. Анан ишкерлердин баарын эле мынтип кыйнай берсе, эртең ишкерлердин баары качып кетсе, кандай болот? Ошон үчүн мына азыр Садыр Жапаровдун мындайча айтканда тегерегиндегилер өзү баш болуп түшүндү да, азыр деген өлкөгө эң эле биринчи өлкөнү укуктук өлкөгө айлантыш керек. Жеке эле сырткы инвесторлор эмес, ички инвесторлор дагы ишинде коркпой, үркпөй, аны өкмөт жана президент колдоп атканын көрүп, тынч иштегендей абал түзүп бериш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, эң туура болду. Мына ошол кечөөнү жаңы курам түзүлө баштаганда мен ушунчалык чоң ишеним пайда болду да. Буюрса өлкөбүз туура жакшы жолго түшүп баратат. Буюрса укуктуу өлкө болот экен. Даттансаң, сен датыңды уккан бийлик болот экен деген бир ишеним пайда болду да. Ар бир бийлик алмашкан сайын, ар бир өкмөт алмашкан сайын ушул нерсени көп элден, көп эксперттерден, сизге окшогон чоң саясатчылардан угуп келе атпайсызбы?
Бирок жыйынтыгы башкача болуп калды. Жыйынтыгы башкача болуп атат. Эми бизде азыр бөлөк мындайча айтканда жолубуз барбы? Бүгүнкү күндө жок. Азыр Садыр Жапаров жалпы элдин акыркы ишеними болуп турат да. Мен тегерегинде жүргөн кишилердин өтө мындай аны подхалим болгонуна мен каалабайт элем. Сөзүңүз каралды. Акыркы ишеним дегенге кандай баа билесиз? Эми ушунчалык байыктуу, ушунчалык уюткул элбиз, анан туура мен менен токтолуп акыркы деген ашыкча эмеспи? Туура ашыкча. Мен ал боюнча дагы өзүм поправка берип жүрөм. Акыркы эмес, мына бүгүнкү күндө бөлөк ишеним болбой атат да. Бүгүнкү күндө. Анан акыркы деп айтканда мен кичине алысыракмын, аша чаап кеттим. Азырынча бүгүнкү күндө бөлөк ишеним жок болуп атат да. Бөлөк ишеним жок болуп атат. Эгерде ошол ишенимди актап кетсе, анда кыргыз элине бир чоң жакшы мындай ырыскы бакыт конду деп айтсак болот. Актай албай калса, кыргыз эли мындайча айтканда бүгүнкү күн менен эле жоюлуп жок болуп кетпейт. Кылым карытып келаткан эл дагы бир мындайча айтканда ишенимдер пайда болор, дагы бир жаштар чыгар. Жана көбү айтып атпайбы, Путинге окшобо деп бирөө айтып атат. Бирөө наоборот Путин мындай болуп бер деп. Путин Россияны өткөрүп алып атканда, Россия мына чачылып кетет деп аткан. Мисалы үчүн татарлар, башкирлер өзлөрүнчө Уральский өлкө курабыз деп аткан. Владивосток, Приморье чыгып кетебиз деп аткан. Тиги Кавказ болсо таптакыр өзүнчө өлкө куруп алабыз деп аткан. Ошондо Россияда Ленинградский область менен эле тегерегинде Московский 1-2 область менен эле Россия калып калмак. Россия мына жок болот деп атканда Путин келип мына азыр кандай өлкөгөнү жасап койду. Наоборот, Путиндей мейли өзү байды деп атат. Ал байган жанагы дворецтерин адүйнөгө алып кете албайт. Анын баары эле тиги кийинки бийликте калат. Ошондуктан эмне болсо дагы Путиндей болсо, мен ойлор элем өлкөбүздү алдыга алып чыгып кетсе, абдан жакшы болор эле деген ойдомун. Мына Садыр Жапаровдун алгачкы буйруктарын бири дейли, токтомдордун бири дейли, буйруктарын чыгарган буйруктар. Указдары. Анан мындай болду да, бул кадр маселеси байланыштуу болду, жана 5 жөнүн бирөө ушул кадр маселесине байланыштуу. Ооба. Илгертен сөз бар да, баягы кадрлар баарын чечет деген. Эми тилекке каршы бизде андай болбой келатпайбы? Тааныштык, туугандык, акча маселеси менен чечилип келаткан. Ал эми билимдүү, жөндөмдүү, таланттуулар арткы маселе, 10-чу маселе болуп келген. Туура. Эми буга баягы жанагы указдардын айтылган сөздөрүгө караганда чек койгусу келип атат окшойт да. Эми сиз болсо баягы сайыз убагынан бери ушундай тиги төмөнкү тепкичтерден ушундай даражага жеткен инсансыз, кадр деген эмне экенин жакшы билесиз. Канчалык деңгээлде ишке ашат эми? Ушуну айтып берсеңиз. Эми бул ишке ашыш үчүн көп убакыт керек да. Советтер Союзу таптакыр бөлөкчө мамиле кылганда Октябрёнок деп, аны ошол жерден тарбиялап, даярдап, Октябрёнок кандай болуш керек, анан пионер кандай болуш керек, анан комсомол деген бул партиянын резерви деп, а партия болсо элдин уюткусу деп, ушу сыяктуу тарбиялап келген да, таза болуш керек деп. Муну үчүн кадрларды коюш үчүн жана тарбиялоо деп атпайбы? Резерв. Ушулардын баарын түзөм, антем деп атат. Буга көп убакыт керек го деп ойлоп атам. Абдан көп убакыт керек. Бирок ушу кадровый бизнес деген сөз бар да. Бул жумуш баланча доллар турат, тигил жумуш төкөнчө акча турат деп. Кээде ошол жумушту алыш үчүн бир айылдын же болбосо бир райондун эли түнү менен чогулуп, сүйлөшүп, акча топтоп туруп анан ошол жумушту эртеси алып берип аткан күндөрдү деле биз билебиз жакшы. Анан ошол кадровый бизнести токтотсо, эң эле биринчи кадровый бизнес. Мисалы үчүн акимдин орду канча турат? Ар бир райондун акиминин өзүнчө баасы бар. Мисалы үчүн Нарындыкы $5000 болсо, Сокулуктуку мүмкүн $20000 да, деп ойлойм да. Ошол өңдүү кадровый бизнестерди токтотуш керек да, биринчи. Анан жөнөкөй орундардын баары тең акчага сатылып калган. Жада калса детсадка баланы алып кирсең, бул даже баланы детсадка киргизгенге өзүнчө акча болуп калган да.
ал жерге иштеш үчүн өзүнчө акча. Ошондойлорду токтотупсо, мына коррупция деген тырнактайдан башталат да, ошолорду токтотсо, анан кийин кичине бир билимдүүлөргө көңүл бөлсө да, анан биз жаш деп атпайбызбы? Мен өзүм мисалы үчүн улгайган жашка жетип калдым. Мен жаштарга эч кандай кысканып аткан жокмун. Бирок эч нерсе билбей туруп жаш барса, ал эмнени жаза алат? Анча-мынча опыт керек. Жок дегенде элди тааныш керек, элди билиш керек, анча-мынча тарыхты билиш керек. Ошол барып аткан, иштеп аткан кызматтын тарыхын билсе, ошол мисалы үчүн министерствонун тарыхы кандай болгон, эмне болгон, ушундай бир жок дегенде анча-мынча ишти билип туруп, анан барса болот эле да. Бул бир. Экинчиден, көп министерстволорго ушундай бир закон чыгарыш керек эле да. Биз чыгарганбыз, бирок ал иштебей атат да. Бир министерство, ошол министерстводун ошо тармакта бери дегенде 20 жыл иштеген киши министр болот деген законду кабыл алганбыз. Жок, ошол такыр иштебей атат да. Жөн эле көчөдө жүргөндө алып келип министр коюп коюп атышат да. Ал тармакта эч качан иштебеген кишилерди. Буга далилдесеңер мен айтып берем. Мына акырында эле тиги министр, айыл чарба министри ким болуп иштеди эле? Өзүңөр көрдүңөр. Өзүнүн министр болуп иштеди, бирок ага чейин ал өзүнүн билими курулушчу экен. Анан ушинтип отурсак, дискредитация деп коет бийликтин. Экинчиден, ошондой туура эмес кадрларды койгон өкмөт же болбосо президент ал дагы ошондон мындайча айтканда аксап калат да.